Ассаламу алейкум, урматтуу Талас облусунун жергиликтүү тургундары. Көңүлүңүздөр менен бүгүнкү күндө Талас шаарында спецбольницаны билебиз. Спецбольницага баратканда бир көчө жетпей оң тарапка киребиз. Мына мен сиздерге көрсөтүп берейин. Ушул тараптан кирип келгенде тупиковый көчө. Келип ушул жерде такалабыз. Ушул жерде 25 сотикте жайгашкан ушул үй сатка чыгып жатат. Тагайбаева көчө 367, баасы $50,000. Тамдын эсин номери 702 49 57 93 номерине чалып кабарлашасыздар. Мен сиздерге кирип үйдүн ичин, сыртын, кора жайын баарын тартып берем. Экрандан алыстабаңыздар. Үйдүн бул тарабын көрүп атабыз. Үйдүн бул тарабында дагы кенен участок бар экен. Алмабак десем жаңылышпайм. Бул тарапта да гараждын үстүндө экинчи кабатта мына бул жерде көрүп атабыз. Летний тапчан бар экен. Бул жерде экинчи кабатта чоң зал, дагы бир мини зал, өзүнчө комнаталар бар экен. Мына четинен тартып берейин. Бул жолу менен 40-30 квадраттын тегерегинде чыкчудай чоң зал бар экен. Бул тарабында да чакан зал бар, туугандар. Жайкысын, отурганга салкын, жакшы. Экинчи кабатта ушундай бөлмөлөр бар экен. Конук тосконго да ылайыктуу. Бул тарабында дагы чакан бөлмө бар экен. Туугандар, бул жаңы башталышы дейин. Азыр ылдыйдан түшүп үйдү да тартып берейин сиздерге. Бул тарабынан баштайлы. Зимний утепленный гараж. Машинаңыздар кандай погоданын учурунда келсе дагы кургак, жылуу турат, кыш кызын тоңбойт. Бисмилладан кирип келгенде сол тарапта летний кухня. Бул жерде жайкысын чай ичип отура турган жер. Жана бул тарапта үйдүн ичин тартып берейин. Бул жерде кирип келгенде эле кухня жайгашкан экен. Аристон, ысык суу, муздак суу, жана бул жерде печка, электрический дагы, топка дагы кылса болот экен. Жакса болот экен отунга. Бул жерде чай ичкен комнатанын бул жагында дагы кухня бар экен, тамак жасоочу бөлмө. Үйдүн бардыгы чугунный отопление экен, жана бул жерде погреб бар экен. Үйдүн ичинде картошка жана башка нерселерди сактай турган ушундай погреб бар экен. Үйдүн бул тарабын өтөлү. Сол тарабында ушундай спальня десек болот, чакан зал десек болот. Бул жерде дагы өзүнчө бир бөлмө бар экен, ичи кенен. Оң тарабында дагы спальня жайгашкан экен, туугандар. Үйдүн ичинин бардыгы жарык, таза, жакшы жылуу үй экен. Бул тарабында зал. Залды көрүп атабыз. Залда да эки айнек жанаша турат экен. Залдын бул тарабында да бир спальня бар экен. Өзүңүздөр көргөндөй, үйдүн ичин бардыгы ремонттолгон, таза, крастетилген, сырдалган, бардыгы өзүнүн ордунда турган жакшы үй экен, туугандар. Азыр мен сиздерге сыртты тартып берейин, кора жайды. Үйдүн ичинен бул тарапка чыкканда, бул жакта коро сарайдын баары жайгашкан экен. Бул жер очоккана, чоң казан жана чакан казан. Бул жер кампа бөлмөсү. Жана бул тарапта 20 түп алма жана 20 түп да жакшы бир бактарактар отургузулган экен. Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, чек ара ушул жак менен өтөт. Бул тарапта дагы бир топ сотикте элеген алма бар. Бул сол тарапта өзүңүздөр көрүп тургандай коро экен, малкана, тигил жагында чөпкана да бар экен, чөп жыя турган жер. Дагы бир айта кетчү нерсе, бул жерде үйдүн бул тарабында банясы жайгашкан экен. Анан үйдүн ээлери айтат, биз үйдүн жанында булак дейт, мына бул булактын суусу экен. Ушул жерден суу алып колдонушат экен ушул үйдүн ээлери. Жана бул тарапта кошуна менен чектелген, жана больница менен чектелген граница ушул арык экен, туугандар. Ушул түптөн баштап бүт тегерек четке чейин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул тарапта спецбольница болуп турат. Бардыгы ушул жак менен, чек арасы ушул жак менен кетет экен. Жалпы аянтын дагы бир рет кайталап кетейин. Жалпы аянты 23 сотик. Тамдын эсин номери 702 49 57 93 номери. Мына коро сарайды бул жагынан да тартып көрсөтүп берейин. Мына өзүңүздөр көрүп турган оң тарапта спецбольница. Бул тарапта да ушундай, ушул жерге чейин чек ара.
токой жээкте кимде-ким мал багам, токой жээк жакшы көргөн адамдар болсо сөзсүз түрдө алсаңыздар болот. Эмки чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар.